Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен кайрадан география предметинин видео сабагына назарыңарды бөлмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин темабыз Евразия материгинин ачылышы жана изилдөө тарыхы тууралуу болмокчу. Адаттагыдай эле өзүбүзгө керектүү болгон географиялык карта, атластарыбызды даярдап алабыз. Ошондой эле айтылган маалыматтарды кыскача дептерибизге жазып алууну унутпайлы. Сабактын максаты: материктин изилдөө тарыхы менен таанышабыз. Евразиянын белгилүү саякатчыларын, изилдөөчүлөрүн атайбыз жана алардын чоң изилдөөлөргө жана ачылууларга кошкон салымын билебиз. Өз алдынча кошумча маалымат булактары менен иштейбиз жана өз алдынча географиялык карта, атластар менен иштегенге аракет кылабыз. Ал эми сабагыбыздын планы мындай болмокчу. Эң биринчи Евразиянын жаңы жерлеринин ачылуусуна түрткү берген бир канча факторлорду санайбыз. Андан кийин белгилүү саякатчылар жана изилдөөчүлөр тууралуу сабактын баштан аягына чейин таблица аркылуу толтурмакчыбыз. Евразиянын орто кылымдарда изилдениши, материктин географиялык улуу ачылыштар доорундагы абалын, Борбордук жана Түштүк Азиянын ачылышы жана изилдөө тарыхы тууралуу бүгүн сабагыбызды улантмакчыбыз. Евразия материгинин жаңы жерлеринин ачылуусуна бир канча негизги факторлор себеп болгон. Булардын эң негизгиси бул соода жолдору болуп эсептелинет. Калктын санынын өсүшү, шаарлардын өсүшү жана товар, акча мамилесинин өнүгүшү, алтын, күмүш жана ушул сыяктуу баалуу металлдардын жетишсиздиги көптөгөн жаңы жерлердин ачылуусуна себеп болгон. Ушул себептен жерлерде чоң соода түйүндөрү пайда болуп, ал соода түйүндөрүн бири-бири менен байланыштырып турган ири соода жолдору бар экенин биз тарых барактарынан билебиз. Айта кетсек, биздин заманга чейинки 3-кылымда эле байыркы Кытай, Индия, Европа жана Чыгыш Азия өлкөлөрүн бири-бири менен байланыштырып турган соода жолдору болгон. Бул соода жолдорунун аркасынан ар бир мамлекет, калк өзүнүн коңшу өлкөлөрү тууралуу маалыматтарды топтоп келген. Ал эми экинчи фактор болсо, ар бир калк, мамлекет өзүнүн аянтын чоңойтууга аракет кылган. Байыртан эле чоң уруулар өзлөрүнүн аймагын чоңойтууну көздөп, жаңы жерлерге кол салып, ээлик кылган болчу. Көп согуштар пайда болуп, бул согуштардан улам дүйнөнүн улам жаңы жерлери ачылып келген. Эми биз Евразияны ким ачкан, ким изилдеген деген суроолорго бир-эки эле адамдын атын айтып болбойт. Себеби анын ачылышына, изилденишине көптөгөн саякатчылар жана изилдөөчүлөр өздөрүнүн салымын кошкон. Ошол себептен ар кайсы этапта, ар кайсы заманда ар кандай изилдөөчүлөр жана саякатчылар тууралуу биз бул сабакта бөлүп айтып бермекчибиз. Ал эми азыр экранда көрүп турган саякат таблицасын дептерибизге чийип алабыз дагы. Бул таблицанын биринчи бөлүгүндө аталган белгилүү саякатчылар жана изилдөөчүлөрдүн аты жөнүн жазабыз. Ал эми экинчи бөлүгүндө ал саякатчылар жана изилдөөчүлөр кайсыл жылы кандай ачылыштарды кылган, кайсыл жылы кайсыл жерлерге барган тууралуу датасын жазабыз. Ал эми үчүнчү бөлүгүндө ошол саякатчылар жана изилдөөчүлөрдүн ачкан жерлерин, изилдеген жерлерин ошол тууралуу таблицанын сабактын башынан аягына чейин айтылган маалыматтарга таянып толтурмакчыбыз. Азыр болсо экранда көрүп тургандай, Евразиянын орто кылымдарда изилдениши тууралуу маалыматтарды бермекчибиз. Орто кылымдардагы эң негизги Евразиянын изилдөөсүндөгү жетишкендик бул ошол убактагы жаңы жерлердин ачылышы болуп эсептелинет. Мунун баардыгын биз бир эле сабакта айтып берүү мүмкүн эмес. Ошол себептен өзүңөр дагы интернет булактарынан болобу, китеп булактарынан болобу кошумча маалыматтарды окуп билгениңер жакшы. Азыр биз ирландиялык деңиз сүзүүчүлөр менен нормандар, арабтар, гректер жана ошондой эле белгилүү Марко Полонун Евразиянын жаңы жерлеринин, жаңы райондорунун изилдөөсү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Жакынкы орто кылымдарда дүйнөнүн белгилүү чебер сүзүүчүлөрү бул ирландиялык монахтар болгон. Ирландиялык монахтар өзүңөр эле картада көрүп тургандай эле, өзүңөр билгендей, Евразиянын батышында жайгашкан Ирландия жергесин жердеп келишкен. Алар картаны карагыла, Гибрид, Оркней, Фаррер аралдарын жана ошондой эле Исландия аралын ачышкан. Араб саякатчыларын кошкон салымы.
7 кылымдан баштап дүйнөлүк маданияттын өнүгүүсүнө салым кошкон бул араб саякатчылары болгон. Картага көңүл бөлөбүз. Алар Аравий жарым аралында, Сирия, Иран, Ирак жергелеринде, Индия жергесинде, Борбордук Азияга, жада калса алыскы Кытай жергесине чейин барышып, өзүлөрүнүн соода түйүн жолдорун бекемдеп келишкен. Барган жерлеринин карталарын түзүшкөн. Арабтардын эң белгилүү саякатчысы бул Абу Абдуллах ибн Батута аттуу саякатчы болгон. Ал өзүнүн 25 жашында дүйнөнүн 130 000 жерин жөө басып өткөн экен. Картага көңүлүбүздү бөлөбүз. Абу Абдуллах Египет, албетте, Аравий жарым аралы, Иран, Ирак, Сирия жайгашкан аймакты, Крым жарым аралын, Волга дарыясынын үстүңкү агымына чейин барган, ошондой эле алыскы Кытай жергесине жана Евразиянын түштүк жагында жайгашкан Шри-Ланка аралына чейин өзүнүн саякатын жасап келген экен. Байыркы арабтардын түзгөн карталары кийинки саякатчыларга да чоң жардамын тийгизген жана бара-бара алар түзгөн карталар бир нече ирет оңдолуп түзүлгөн экен. Азыр нормандардын саякаты тууралуу сөз кылабыз. Нормандар же болбосо башкача аталышы викингдер деп коет. Алар өзлөрүн скандинавиялык викингдер деп атап кетишкен. Скандинавиялык викингдер булар дагы өтө чебер кеме түзүүчүлөрү жана укмуштуудай кооз жана бекем кемелери менен айырмаланып келишкен. Скандинавиялык викингдер картадан өз эле аты атап тургандай Скандинавия жарым аралын мекендеп келишкен. Жана алар кургактык боюнча жана деңиз менен байыркы Византия империясы аркылуу өзлөрүнүн соода жолдорун бекемдеп, карагыла картада Византия империясы мурда кайсыл жерлерге ээлик кылган. Бул Апеннин жарым аралы, Балкан жана Кичи Азия аралдары. Ошондой эле байыркы Орусия менен өзлөрүнүн соода байланыштарын үзбөй келишкен. Викингдер экинчи ирет Исландия аралын, Гренландия аралдарын ачышкан жана Түндүк Муз океаны менен жуулуп турган Шпицберген аралдарын, Жаңы Жер аралдарынын 65-чи параллелине чейин түзүп барышкан. Ал эми борбордук европалык дромарлар Ирландия аралынын түндүгүндө жашаган калк болгон. Булардын өзгөчөлүгү алар өтө бекем жана ылдам сүзгөн кемелерди курушкан. Алардын кемелеринин аты драккарлар деп аталчу. Драккарлар тууралуу азыр биз кененирээк маалымат бермекчибиз. Драккарлар бул байыркы Скандинавия тилинен которгондо ажыдаар дегенди билдирет экен. Башкача айтканда ажыдаар кеме деп коюшкан. Кээ бири драккар кемесин викингдердин жыгач кемеси деп дагы атап коюшкан. Драккарлар узун жыгач кеме болгон. Узундугу болжол менен 10 метрден 19 метрге чейин жеткен экен. Баш жагына сөзсүз түрдө ажыдаардын башын кадап коюшкан. Мисалы башка жерге басып алуу максатында сүзүп баратканда кеменин башына ажыдаарды сөзсүз илип алышкан. Ал эми достук мамиле менен башка жерге сүзүп баратканда ажыдаардын башын алып коюшкан. Драккар кайыгынын ичинде болжол менен 20-дан 30 калакчага чейин болгон экен. Кээ бир драккар кемелеринин башында ажыдаардын ордунда жыландын башы болгон. Мындай кемелерди снейккарлар деп коюшкан экен. Байыркы грек деңиз сүзүүчүлөрү дагы булар өтө көп жерлерге саякат кылышкан. Алардын негизги саякат кылган жерлери бул Эротолук деңиз жууп турган Балкан жана Апеннин жарым аралдары болгон экен. Силер экранда көрүп турган өзүнүн акылдуулугу менен айырмаланган, көп тилдерди билген жана ошондой эле эске тутуусунун уникалдуулугу менен өзгөчөлөнгөн Марко Полонун саякаты тууралуу сөз кылмакчыбыз. Марко Поло болжол менен 13-кылымда жашаган Венециялык соодагер болгон жана өзүнүн соода түйүндөрүн кеңейтүү максатында ал Европадан чыгып, көптөгөн жерлерге саякат кылган экен. Азыр экранда көрүнүп турган Марко Полонун маршруттук картасына көңүл бөлөлү. Силер билгендей, Венеция бул
Италиянын түндүк чыгышында жайгашкан шаарлардын бири. Венециядан чыгып, Кичи Азия, Аравий жарым аралы, Борбордук жана Орто Азияга чейин барган, Индияга чейин барган жана анын эң көп калган жери бул Кытай жергеси болуп эсептелинет. Ал Кытай жергесине барганда анын ушунчалык акылдуу экенин байкаган жергиликтүү башчы аны Кытайдын бир провинциясынын губернатору кылып шайлап коет. Марко Поло болжол менен Кытайда 17 жыл жашаган экен жана Кытайда жашаган убагында ал өзү тууралуу Марко Полонун китеби деген дүйнөлүк китептер фондуна кирген китепти жазып чыккан экен. Ал китепти кийинчерээк Христофор Колумб дагы алыскы жолго чыкканда сөзсүз түрдө жанына алып алганы айтылат. Марко Поло өзүнүн китебинде Кытайда эң биринчи колдонулган кагаз акчалар тууралуу жазган. Ошондой эле күйгөн кара таш тууралуу. Күйгөн кара таш бул азыркы биз колдонуп жүргөн көмүр болуп эсептелинет. Жана Кытайдын белгилүү татымалдары жөнүндө өзүнүн китебинде жазып кеткен экен. Географиядагы эң негизги улуу ачылыштар бул географиялык улуу ачылыштар доорунда болгон ачылыштар. Географиялык улуу ачылыштар доорун биз эки этапка бөлүп койсок болот. Биринчи этабы бул 15-кылымдан 16-кылымга чейинки Испания жана Португалия саякатчыларынын кылган ачылуулары жана саякаттары, жана экинчи этап бул 16-кылымдан 17-кылымга чейин Англия жана Голландиянын саякаттары болуп эки этапка бөлүнөт экен. Христофор Колумб деңиз саякаттарынын көптөгөн улуу ачылыштарынын башаты болуп эсептелинет. Анын максаты деги эле ошол убакта жашаган саякатчылардын максаты жаңы жерлерди ачуу эмес, ошол убакта айтылган Индиядагы, Кытайдагы, Жапониядагы байлыктарды эңсегенде болуп эсептелинет. Европада ошол убакта баалуу чыгыш кеземелери, укмуштуудай атыр-жыттар, алтын, күмүш бааланган эле. Жана саякатчылардын көбү ошонун баары Индияда жана Кытайда деп элестетишкен. Башкача айтканда, саякатчылардын биринчи максаты Индияга деңиз аркылуу жол табуу болуп эсептелинген. Себеби кургактык менен өтө коркунучтуу болгондуктан каракчылар болобу, ошол убактагы Византия империясынын урап, анын ордуна Осман империясынын келгени бул христиандарды өтө кургактык аркылуу саякат кылгандан алыстаткан экен. Эң биринчи Индияга деңиз аркылуу жол тапкан бул экранда көрүп тургандай Васко да Гама болгон. Кийинки картага көз чаптырабыз. Васко да Гама Европадан чыгып, Африканы айланып, Африканын түштүк жээгин айланып, Индияга эң биринчи жол тапкан саякатчы катары тарыхта калган. Андан кийин Фернан Магелландын экспедициясы. Фернан Магеллан дагы Васко да Гамадан айырмаланып, бул деген Түштүк Американы көздөй сапар алган. Түштүк Американын түштүк жээгин айланып өтүп, Тынч океанды кесип өтүп, Филиппин аралдарына чейин барган жана Филиппин аралдарынан жергиликтүү калк менен пикир келишпестик болуп, Фернан Магеллан бул жерден көз жумат экен. Афанасий Никитиндин дагы саякаты өтө башка саякатчыларга салыштырмалуу өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Афанасий Никитин Орусиядан чыккан эң биринчи Индия жергесине барган саякатчылардын биринчиси болуп эсептелинет. Жана ошондой эле анын өзгөчөлүгү ал 30 жыл бою жалгыз бой саякат кылгандыгы маалымат булактарынан билсек болот экен. Борбордук жана Түштүк Азиянын ачылышы жана изилдөө тарыхы. Борбордук жана Түштүк Азиянын ачылышы жана изилдөө тарыхына орус саякатчыларын жана изилдөөчүлөрдүн салымы өтө чоң. Алардын эң таанымалы бул албетте Николай Михайлович Пржевальский болуп эсептелинет. Пржевальский эң биринчи Орто Азиянын картасын түшүргөн. Ошондой эле картага эң биринчи жолу Орто Азияда жайгашкан 40 тоолорун түшүрүп, Тибеттин түндүк чек арасын белгилеген. Ошондой эле Хуанхэ, Янцзы дарыяларынын үстүңкү агымын изилдеген изилдөөчү катары тарыхта калган. Андан сырткары Монголия жеринде жайгашкан Лабнор аттуу табышмактуу көлдү таап, ошол жөнүндө мүнөздөмө берген. Ал өзүнүн кол жазма барактарында жапайы жылкыны жана ошондой эле Азиянын төөсү тууралуу маалыматтарды тыштап кеткен. Ал жалпысынан болуп Орто Азияга
4 жыл саякат кылган. Ошондой эле Борбордук Азияга 5-чи саякатына келгенде ооруп каза болгон. Жана ал өлөрүнүн алдында өзүнүн сөөгүн Тескей Ала тоонун жээгинде жээктеген Ысык көлүнүн жээгине коюусун өтүнгөн. Экранда көрүп турган бул Пржевальскийдин күмбөзү болуп саналат. Ал эми 1640-жылдан баштап Семен Дежнев аттуу саякатчы жана изилдөөчү бир нече жолу Чыгыш Сибирге өзүнүн экспедицияларын уюштурган. Картада өңүрдү бөлөбүз. Бул жакта Яна жана Индигирка аттуу дарыялар аркылуу сүзүп өтүп, Түндүк Муз океанга чыккандыгы айтылат. Ошондой эле ал Евразия менен Түндүк Американы экөөнүн ортосун бөлүп турган Берингов кызыгы тууралуу мүнөздөмө берген жана Евразия менен Түндүк Американы бир дагы кургактыктын бөлүгү байланыштырбай тургандыгын аныктаган экен. Кийинчерээк атап өткөн кызыкты Витус Беринг экинчи ирет ачып, ага өзүнүн ысымын ыйгарган. Силер билгендей эле, Түндүк Америка менен Евразиянын ортосунда Тынч океан аркылуу Беринг кысыгы жайгашкан. Ал эми Владимир Атласов 1697-жылы картадан көрүнүп тургандай эле Камчатка жана Курил аралдарын ачкан адам катары таанымал. Ал эң биринчилерден болуп Камчаткада жайгашкан көптөгөн жанар тоолорду сүрөттөгөн адам катары тарыхта калган. Жана сабагыбыздын акыркы бөлүгүнө жакындап калдык. Эң акырында Петр Петрович Семенов Тянь-Шаньский тууралуу маалымат берип кетели. Ал 1856-жылдан 1857-жылга чейин Тянь-Шань тоо системасын изилдеген саякатчы, изилдөөчү катары баарыбызга таанымал. Ал эң биринчилерден болуп Тянь-Шаньдын орографиялык схемасын жана калкактуулугун аныктап изилдеген саякатчы катары тарых барактарында жазылган. Тянь-Шань тоо системасына 2 жолу саякатка келген жана Кыргызстандын чыгышында жайгашкан тоосун ачкан адам катары биз билебиз. Ошондой эле биздин көгүлдүр ысык көлдү изилдеп, андан бир дагы дарыя акпай тургандыгын аныктаган экен. Ошондой эле Тянь-Шань тоо системасы Альпыдан бийик деп аныктап, ал жерде бир дагы жанар тоонун жоктугун далилдеген экен. Анын биздин аймакты изилдөөдө салымы көп болгондуктан биздин тоо системабызга Тянь-Шань деген ысым ыйгарылган экен. Сабагыбыздын аягында биргеликте жыйынтык чыгаралы. Алдыда койгон сабагыбыздын башындагы максаттарыбызга жеттикпи деп ар бирөөбүз суроо берели. Силер билгендей эле Евразияны байыркы цивилизациядан баштап азыркы заманга чейин көптөгөн саякатчылар жана изилдөөчүлөр тарыхына из калтырып кетишкен экен. Анын ички райондору дагы да болсо жакшылап изилденип бүтө элек, өтө көп сырдуу, дагы табышмактуу. Ошондуктан азыркы биздин жазган түзгөн таблицабызга көз жүгүртүп, дагы да кошумчалай турган нерселериңер болсо, кошумча маалымат булактарынан дагы маалыматтарды окуп, таблицаны дагы да кеңейтсеңер болот экен. Силерге бериле турган үй тапшырмасы мындай болмокчу. Тандооңор боюнча контур картага бир саякатчынын маршруттук картасын түшүрүп келесиңер жана изилдөө тарыхы тууралуу кошумча кызыктуу маалыматтарды билип келишиңерди мен сурайт элем. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.